Assalamu alaikum hurmatly Moskvadan mekendештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн Автозаводская метросунун биринчи выходтан чыктык. Сиздер менен кайрадан эле туугандар Автозаводскаядагы биздин Казакстан границасына каттаган жигиттер менен кичине болсо дагы границада кандай документтерди караш керек, эмне кылыш керек, документтерди кандай туура толтуруш керек, ошол жөнүндө кичине болсо дагы сиздерге пайдалуу видео тартайын деп чечтик. Биринчи выходтан чыкканда туугандар, солго бурулабыз. Примерно бир 20 метр бассаңыздар, мына жерде светофор бар, светофордон дагы солго бурулабыз. Өткөндө дагы жолуну көрсөткөнбүз. Ошол жерден бурулуп дагы бир 20 метрдей бассаңыздар, чайкана бар, Азия деген. Ошол чайкананын алдынан, ошол жерден барып сиздерге кичине видео көрсөтө кетели. Мына туугандар, биринчи выходтан чыгып солго бурулабыз, андан кийин мына светофордо дагы солго бурулабыз. Машиналар көрүнүп турат, мына. Ошол көргөн машиналар биздин жигиттердин Казакстанга каттаган машиналары. Тизилип турушат. Туугандар, мына учурда дагы Автозаводская метросундагы жигиттердин жамаатына келдик. Такси жамааты Казакстан, Москва. Ассаламу алейкум. Энтимак, сиз согуштар жакшы? Катта отасыңарбы? Элдин кызматын алып жакшыбы? Бүгүн бизге эң көп суроолордун бири бул ошол чек арага баргандагы документти толтуруу жана ошол документтеги катачылыктар жөнүндө мындай кеңири айта кетели, элдерге баргандарга мындай жардам болсун. Түшүнүктүү кылып, Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Биз ошол эле Москва, Казакстан кызмат кылып атабыз элдерге. Границага кирди чыкты боюнча. Ушул күндүгө рейс, күндө 4-төн баштап жөнөйбүз, чала бересиздер. Биз талант экен менен ушул миграционный картаны туура эмес толтуруп алып, кайра расход кылып, кыйналып барып келген жарандарга кайрылайлы деп чечтик. Миграционный картаны сиздерден сураныч, границага баргандан кийин миграционный картаны колуңуздарга алып туруп, сразу текшерип алыңыздар. Фамилия, атыңызды, анан основной фамилия, аты, отчествосы деп жазылган жерге көпчүлүгү фамилия жазылган жерге атасынын атын, анан кийин дальше уулу жазылыш керек да. Биз ошол жерге немесин жазып алып атабыз да. Аты жазылган жерге уулун жазып атабыз. Машинада отурат окшойбуз, таксыр. Чыгайлы, жамгыр жагып берди. Бисмилла. Жайкы жамгыр башталды туугандар. Жамгыр жагып берди. Машинага чыгып, кеңири отуруп сүйлөшөлү. Кимдер границага чыгып, ушул миграционный карта толтуруп атканда, сиздерге текшериш үчүн кол койгула деп берет. Сөзсүз түрдө миграционный картаны текшерип алыңыздар. Окуп, шашпаңыздар. Фамилия, атыңызды, дата рождения бардыгын, баягы уулу деген жерге, аты деген жерге уулу деп жазылып калбасын. Өзү закон боюнча исправить этип ошол жерде ондоп берет. Демек, туугандар, мына уктуңуздар, ошол сиздерге дагы бир жолу эскертүү, ошол документ алып атканыңыздарда толугу менен паспортка караштырып, текшерип, миграционканы толугу менен текшерип туруп, анан кол коюп берсеңиздер, ошондо өтөт. Эгерде ката жазылган болсо, сиздер суранып, мына жерде туура эмес болуп калыптыр, бул жерде тамгасы туура эмес, бул жерде аты деген жерге уулу деп жазылып калыптыр. Уулу деген ат эмес да. Ошондо катачылыктарды көрүп туруп, анан кол коюп, анан алыңыздар. Андан сырткары, мисалы, ошол чек арадагы баягы ситуацияларды айта кетсең, мына очередке турганда ал жерде көп турабы, аз турабы, ошол жөнүндө да мында адамдарга кызык да. Барганда сразу эле өтүп кетиштин мүмкүнчүлүгү барбы? Да убакытты. Өзү негизи бизде мына основной пятница, суббота чыккан адам көп болот да. Ушул күндөрү. Калган күндөрү очередте эле жок болот. Спокойно эле 1 саат, 2 саат, 3 саат туруп кирип чыгабыз да. Основной ушул очеред, кичине очеред болот, ол деле көп болбойт. Чечсе болот очередте элечи. Очередте эле нормально. Демек, туугандар, мындан келди будний күндөрү чыккан удобно экен да. Будний күндөрү аз күтөт экен. Жолдагы, пробкадагы аз болот. Пятница, суббота билесиз го, бардыгы дачага кетет. Ошон үчүн кичине кыйыныраак күн. Бирок ошентсе деле аракет кылып, воскресенье эрте менен жок дегенде обедке чейин барып келип калып атабыз. Өтө жакшы. Тез жетип. Анан мага комментарияга көп нерсени бир нерсени жазып атышат, граница токтогонго деп. Документти ошол жөнүндө айта кетсең? Документти бул жерден эле узартса болот экен го деп. Бул азыркы айтып аткан юристтер кичине туура маалымат
беришпедиби же толук айтып кетишпедиби? Мен ошону айтып кетейин дедим да. Бул кирди чыктыны сиз жаңы миграционка алып келип, ар айда 3 айдан кийин 3 айга квартирага регистрация коюп, андан кийин продление кылып кете берсеңиз болот. Официальный договорбу же ушундай ишеничтүү адамдар жасаган болсо, узартып 2-жыл, 3-жыл таможенный союз 5-жылга чейин узарса болот. 5-жылга чейин. Бул кандай моментте болбойт? Мисалы, регистрация срогу өтүп кеткенден кийин сөзсүз границага чыгып келип, сиздер өзүңүздөр күйбөсөңүздөр башка эч ким күйбөйт да. Ошол өзүңүздөр вовремя документти жасатышыңыз керек. Срок өтүп кетсе, ондо значит границага чыгып келип, жаңы миграционка менен тапшырсаңыздар, кайсыл жерден текшерсе дагы иштейм деп келгенсиздер. Ошого өзүңүздөргө сак болуп, туура документ жасап жүрсөңүздөр жакшы да. Анан сиздердин документтериңиз просрочный не то болсо деле узартып алсаңыздар, ал жактан текшергенде деле чыгып калат да. Ошон үчүн законный алып жүрүш үчүн документти убагында карап, убагында узарсаңыздар болот. Анан границага основной паспорт алгандар комментарияга жазып атышат, чалып атышат. Паспорт алганда сөзсүз чыгыш керекпи же бул жерден узартыш керекпи деп. Сөзсүз чыгыш керек. Ал жерде миграционный картада паспорттун серия номери жазылат да. Ал сиз границага кирип чыгып келмейинче миграционный картага паспорттун серия номери жазылып, анан кийин базага түшөт да. Если эски миграционный карта менен узартып кое турган болсо, ФМСтин базасында эски паспорттун серия номери менен жүрө берет да. Ошону сөзсүз кирди чыкты кылып, жаңы миграционка алып келгенде паспорт уже ФМСтин базасына түшүп калат. Эң туура жолу ушул. Демек туугандар, мына паспортту алмаштыруу ошол срогу бүткөндө колдон келсе лучше ошол чек арага чыгып, жаңы миграционка, жаңы паспорттун номери менен, жаңы мындай туура жазылган миграционка менен жүргөн оң экен да. Анан сиз айтып кеткен жана миграционный картаны кимдики көп жерде документальный иштеп, ар бир тамга буквасынан бери карагандар бар да. Бар. Баягы фамилия, атасынын аты жазылып туруп, анан кийин уулу жазылыш керек да. Аты жазылган жерге уулу жазылып калып атат. Если ошондойлор боло турган болсо, биз алып барып ошол жерден өзүбүз ошол паспортный контролго айтып, ондотуп жардам беребиз. Демек чек арада жардам бересиң. Ооба, ошол өзүңөр кирип чыкканда каждый миграционный картаны туура толтуруп алган жакшы да. Биз дагы шашып калабыз. Кээде убактысыз болбой калат. Кайра кирип чыкканы возможность болбой калат. Вовремя ошол жерде карап айтсаңыздар, ошол эң туура болот. Демек, мына туугандар, эгерде ошол чек арага Казакстанга бара турган болсоңуздар, ушу ишеничтүү адамдар менен барып, ошол жерде колдон келген жардамын берет. Андан сырткары Москвадан десеңиздер, чёрный списоктан, баягы выезд, заездден немелер болсо, карыздарды толугу менен текшерип, баарын текшерип, акысыз текшерип берет. Бекер текшерип алып барып алып келет. Андыктан жигиттердин кызматынан пайдаланыңыздар, туугандар. Мына машинени учурдан пайдаланып айта кетейин, мына машиненин ичини көрдүңүздөрбү? Комфортно, четко, вес жок бар, шарттары жакшы, интернет бар, ичи жылуу, жумшак, сонун. Андыктан чек арага бара тургандарга ак жол туугандар, бөтөн жерде аман болуңуздар. Колдон келишинче кызмат кылабыз, жардам беребиз. Сиздерге ийгилик. Рахмат.